Негизи Janat Accessories деген брендке 3-жыл кетип жатат буюрса. Негизи биринчи сөйкөлөрдөн баштаган майда чүйдө сөйкө, браслет, анча мынча. Бир дүкөндөн жөн эле кетип баратсам эле карасам полкалары жарым толгон, жарым эмес жок. Анан ошондой эле идея келди. Анан айттым эжеге, эже эмески жасап келейин. Болобу десем, тааныш эже болчу, макул алып кел деди. Анан ошондон улам ошол полкаларды толтуруп жатып, анан интернетке жүктөдүм сүрөттөрдү. Жүктөгөн сайын ошо кардарлар көбөйүп, буюрса ошо заказдар түшө баштаган. Буйртмалар негизи чөт өлкөдөн аябай көп. Анан бияктагы кардарлардан дагы негизи эң көп ошо жаш кыздар болуп калат. Негизи эң кичинекей кардарлардын бири бул 2 айлык кыздар. 2 айдан ошондой Жасминка мындай мен тагынып тургандай апасына, кызына деп жасайбыз. Негизи тюрбандардын тарыхы боюнча бул эң башкысы Индиядан келген. Анан ошондон улам интернетте биз карап чыгып, баш кийим, улуттук баш кийимдерди карап чыктык. Анан ошол тюрбанга токтодук. Анткени ошо чет өлкөдө батыш тарапта аябай көп кийишти да. Эмелер өрчү кыздар, эмелер. Анан бизде дагы ошондой модага айландырсак эмне болот деп жөн эле 1-2 жасап көргөнбүз. Анан ошондон улам аябай көп кардарлар ала баштады. Анан ошондон кийин азыр уже ошол пикке жетти да буюрса. Биринчи ошо эме кыздар ала баштаган. Үйлөнүү үлпөт тоюна. Анан ошондон улам кыз узатууга азыр модага айланды. Кыз узатууга сөзсүз алышат кыздар. Анан жөнөкөй ошо фотосессиялар азыр аябай эме болот, көбөйбөдү. Фотосессияларга аябай көп болуп атышат. Буйртмага түшкөндө сурайм, кайсы баага сиз эме кылып атасыз депчи, кайсы чекке чейин депчи, кандай таштарды колдонойн, кымбат таштарды колдонойнбу же жөнөкөй эмелерди депчи. Анан өздөрү айтышат. Мага 500 сомго жасап бер, мага 1000 сомго жасап бер дешет. Эгер жок, мага өзгөчө эч кимде жок болгондой эң кымбатын жаза дешет. Ар кандай эмелер бар. Ошон үчүн мен кардарлардын негизи эмесин угуп, кандай кантип жазайын деп туруп, кеңешип туруп, анан чогуу ошондой бир эмени түзөбүз. Негизи өзүм баштап келе жаткам. Буйртмалар көбөйө баштаганда жардамчы кыздарды алганга туура келди, анткени жалгыз жетишиш аябай оор экен. Анан экинчи точкабызды ачкандан кийин анда дагы аябай көбөйгөн. Ошондо жардамчы кыздарды алдым. Азыр командамда Janat Accessories тобунда буюрса 5 кыздай бар. Анан ошол кыздарды ошо үйрөтүп келе жатам, үйрөтүп, чогуу эмелер, дизайндар түзүп, буйртмаларды берип, анан ошолор жардам беришет кыздар.